Жаңы жыл алдында Асанбек Тезекбаевдын чыгармаларынын 2 томдугу жаркка чыкты. Жинакта көп кырлуу таланттын ар кайсы жанрдагы чыгармалары камтылган. Асанбек Тезекбаев поэзияны, прозаны жана сатираны да эң мыкты жазган. Ал өзү кесиби боюнча физика, математика предметинен мугалим болгон. Математиктер башка тилчилерге караганда булардын стили кыска. Нуска келет. Сөздү дааналап, баягы математикалык теоремага, далилдөөлөргө, аныктамаларга, аксиомаларга байлагандай кылып, токо терин. Ошондой бир ойлорду топтоп жазат. Мына биреки Асанбек Тезекбаевдин чыгармалары да касиет ушул. Жинактын 1 томдугуна жазуучунун сатиралык аңгемелери, интермедиялары жана драмалары киргизилген болсо, 2 томдугу анын ырларын, термелерин, очерк, публицистика жана педагогикалык ой толгоолорун ичине камтыйт. Ошондой эле анын замандаштарынын жана окуучуларынын ал жөнүндөгү эскерүүлөрүн да ушул бөлүмдөн окууга болот. Бул китептер чыккан чыгармалардын ичинен тандалып, илгелип, анан өзүнүн тирүүсүндө жазылган чыгармалардын, жарыяланган чыгармалардын ичинен тандалган немелерди. Мында жаныбарлар жөнүндө тамсилдери, адамдардын образдарын берген чыгармалары, анан кийин коомдогу ар кыл нерселерди, ошол кездердеги өзүбүздүн коомубуздагы орун алып жаткан оркогон кемчиликтерди дагы каарып өткөн чыгармалары бар да. Бул 2 томдук жазуучунун 80 жылдыгына карата анын оол кыздары тарабынан жаркка чыккан. Биздин өзүбүз дагы ушул жашка чыгып, атабыздын айрым аңгеме публицистикаларын биз дагы окуп аптырбыз да. Анын чыгармаларынын баарын тиешелүү басмалардан жана архивден издеп таап, кызы Эльмира Тезекбаева топтогон. Анан эми Кудай буйрса, кийинки кезек ошол балдар китептерин жарыкка чыгарып койгон ой тилектер болот. Жазуучунун буга чейин да балдарга арналган китептери жарыкка чыккан. Ал көп жылдар бою педагогика майданында иштегендиктенби, балдардын кулк мүнөзү ага белгилүү болгондуктан, балдарга арналган чыгармаларын жогорку чеберчиликте жазган. Китептери кичинекей окурмандардын арасында ар убакта актуалдуу. Мына Асанбектин ошо жазган мына орек Кыялкеш бала деген китебинде кирген аңгемелер кыска, балдардын түшүнүгүнө абдан туура келет. Ар бир баланын түшүнүгүнө мына 3-чү, 4-чү, 5-чи класста окуган балдарга кызыктуу бул китеп абдан. Өзлөрү да окуп, өзлөрү да түшүнөт, абдан жакшы түшүнүктүү. Бул чыгармаларда баягы жөнөкөй эле окуяны сүрөттөп коюу эмес. Бул чыгармаларда коомго кызмат кылуу, доорго кызмат кылуу, адамзатка кызмат кылуу. Анан ар бир коомдун ар бир мүчөсү ушунчалык сергек, анан көрөгөч, көсөм боло турган чыгармаларды калтырган. Асанбек Тезекбаев бүгүнкү күндө жеке адамбы, коомбу, замандын бузулуп, элдин пейили кетип, ыймансыз жорк жосундарга, ыпылас иштерге жана жеп ичкендерге толуп кеткенин күйүп-пышып сатиралык чыгармалары аркылуу чымчып ашкерелейт. Бул Асанбек Тезекбаев оболу мурун бул абийирине чаң жугузбаган, абийирин таза кармаган адамдардын бири эле. Абийирге жараша чыгат сөз. Жүрөктүн демине жараша, жүрөктүн тазалыгына, дилдин тазалыгына жараша ыр жаралат. Жана чыгарма келет. Кыскасы, Асанбек Тезекбаевдин чыгармаларынын 2 томдугун колуна алган окурман эч качан кайдыгер калбайт. Биз берүүбүздүн соңунда жалпы көрүүчүлөргө кайрылабыз. Эгер сиз дагы мына ушундай баалуу китеп жазсаңыз, анда китеп көтөрмөгү сиз үчүн кызматта. Төмөндөгү телефонго чалып, биз менен байланышсаңыз болот. Жаңы жылда жакшы чыгармачылык эргүү болуп, Кыргызстандын китеп дүйнөсү мыкты чыгармалар менен толукталсын. Саламатта калыңыздар.